Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын улантат. Назарыңыздарда Күн башат программасы, микрофондо мен Айтурган Сатиева. Биз бүгүн өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде мамлекеттик тил комиссиясы бар. Президенттин алдындагы мына ушул мекеменин ишмердүүлүгү жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана коомчулукту мындай бир көңүл чордонунда турган тилге байланыштуу биздин мыйзамыбыздын статусу өзгөргөн, анын ичинде айрым бир энелер өзгөргөн. Ошолорго да кененирээк токтолобуз. Анткени соңку учурларда массалык маалымат каражаттарында бул тууралуу дагы сөздөр жүрүп жатат. Дайымкыдай эле бизди социалдык тармактардагы Спутник Кыргызстан радиосу деген расмий баракчабыз аркылуу көрө аласыздар. Жана ошондой эле биздин сайтка кирип дагы биздин радиодон кеткен болгон бүткөн баардык уктурууларды угуп, көрүп, кааласаңыздар архивге кирип, мурдагы уктурууларды да көрүп алсаңыздар болот. Ал эми бизде студияда президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев агай. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди студиядан көрүп отурганыма кубанычтамын. Анан ушундан баштайын деп турам. Бүгүнкү уктуруубузду мынакей жетекчи болуп келип отурасыз. Буга чейин сыр эмес, көп сындап айтышыңыз, өзүңүздүн пикирлериңизди айтышыңыз. Эми ишти эмнеден баштадыңыз? Алдыда кандай пландарыңыз бар? Негизи эле мамлекеттик кызматкер болуунун мындай бир кандай десем, өйдө төмөн жактарынан айтып берсеңиз алгач. Рахмат студияга чакырганыңыздарга биринчиден. Экинчиден, бияка келгенимдин бир себеби азыр учурдагы талкууга алынган бир мыйзам долбоор болду. Алгач мен ушул кыскача мындай келгенден баштап негизги иш багыт жөнүндө бир-эки ооз айтайын. Мен бул кызматка дайындалганыма бүгүн туура 3 ай болду. 4 мартта дайындалгам. Бат эле убакыт өтөт экен, бирок баягы алгачкы биринчи айында мен жаңыдан бул тармакты баягы мурда иштеп көрбөгөн соң келип таанышып, биринчиден жамаат менен таанышып, кызматкерлер менен, иш багыттары менен, иш жүктөмү кандай экен деп, аракетте эмне иштер бар, пландалган эмне иштер бар, мына ошону менен таанышып, иштин жүрүшүндө, аткаруусунда жүрүп, анан бир маселе такалып калдым, ошо биринчи эле айда эле. Былтыр жайында мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Ошол конституциялык мыйзам кабыл алгандан кийин белгилүү бир мөөнөттө, бир жарым жылдын аралыгында, шарттуу түрдө жарым жылдын аралыгында ошол конституциялык мыйзам ал макамы боюнча жогору турат. Ошол конституциялык мыйзамды кабыл алгандан кийин, демек ошол мыйзамга андан төмөн турган даражасы боюнча аракеттеги мыйзамдар жана мыйзам актыларды ошол конституциялык мыйзамга тууралуу же болбосо дал келиштирүү иши жүрүш керек экен да. Бул мындай бул кадыр эсе көрүнүш. Анан менин ошо кызматка келгени бул иш күн тартибинде туруптур, бирок мындай башталбаптыр да, иштелбептир. Анан дароо мен ойлонуп көрсөм, өзү конституциялык мыйзам кабыл алгандан кийин аны иш жүзүнө ашыруу, ал мыйзамды турмушка ашырууда бир нерсеге таяна турган ошол аракеттеги башка чөйрө тармактарда мыйзамдарды кошо караш керек экен да. Себеби конституциялык мыйзамда тил боюнча ал жерде көп тармактар каралган. Ошол тармактарда мамлекеттик тилдин орду, анын күчү кандай болот, жана башка деген эреже тартиптери. Бирок аракеттеги мыйзамдарда, ошо конституциялык мыйзамда каралбаган кээ бир маселелер бар болгондуктан, демек аларды бул конституциялык мыйзамга тууралаш керек деген өзүнөн өзү мындай бир күн тартибине келчү маселе болду. Анан ошол ишти баштап биз карап, изилдеп көрүп, албетте баягы өзүм юрист да эмесмин. Анан ошон үчүн бир аз кыйынга турду, бирок ошентсе да талдап карап отурсак, бир топ маселелер бар экен. Бүгүнкү күнү биз ошол аракеттеги 15-16 мыйзамга толуктоо, анан бир аз өзгөртүү киргизип, ошол мыйзам долбоорун даярдадык. Ал жерде негизинен ошо мамлекеттик тилдин макамы, анын орду кээ бир мыйзамдарда көрсөтүлгөн эмес, же жалпылап эле кеткен. Биз ошону тагыраак, анык, айкын баса белгиледик да. Кээ бир беренелер конституциялык мыйзамга жаңы киргендиктен ал мурдагы мыйзамдарда болгон эмес. Албетте бул эми түшүнүктүү нерсе. Анан ошон үчүн аларды дагы белгилеп ордун көрсөтүп коюу бул кадыресе иш болду. Анан ошол ойлонуп ары бери ошо юристтер менен макулдашып, ошондой кылып туруп тизмектеп чыгып, анан ошол мыйзам долбоорун эреже боюнча коомдук талкууга алып чыгыш керек. Биз биринчи
юстиция министрлигинин мамлекеттик сайтында атайын коомдук талкуу деген баракчасы бар экен. Баракчага эми ошол сайтка жайгаштырып, мыйзам долбоорун жайгаштыраар менен бизге бир ошол эле күнү кечинде коомчулуктан көбүнесе эмес, бир эле журналисттерден, бир медиадан аябай бизге мындай кандай десем, сын пикир дейинби, же болбосо негизи реакция болду да, мындайча айтканда. Кайтарым байланыш болду деп коеюнчу. Болгондо дагы мындай биз каалабаган деп айтпай эле коеюнчу, бирок кандай десем, бир туура эмес маселе кетип калыптыр да. Биринчиден, баягы мен өзүмдүн ишимди актап атат дегендей болбойн. Мен ушундан улам бир нерсени түшүндүм. Бизде коомчулуктагы бир топ эле мыйзамдардан кабары жок экен деп түшүндүм. Мыйзамдан кабары жок дегеним, мыйзамдын өзүнүн аталышы, анын баягы түзүлүшү, эрежеси кандай, анан мыйзамда эмне каралат, эмнеге басым кылынат деген. Эми албетте бул эми юридикалык документ болгондон кийин баягы калың эл анын баарын терең билиши мүмкүн эмес. Мен аны түшүнүп атам. Бирок ошону билип билбей, түшүнүп түшүнбөй эле, анан журналисттердин көтөрүп чыккан темасына байланып эле ар кандай ушундай бир катуу сындарды айта баштады. Шылдыңдаган сөздөр да кете баштады. Анан мен баары бир ойлойм да, ушуга эми элди күнөөлөгөн болбойт. Бирок ошол элге маалыматты туура эмес жеткирген ошо медиа өкүлдөрүн мен бир аз сынайткым келип атат. Ал жерде негизги аталыш мындай ошол күндүн жаңылыгы болуп калды да. Аталыш мындай болду. Сен кыргыз тилин билбейсиңби? Эгерде билбесең, анда улуттук комиссия сага айып пул салат деген сыяктуу мындай чоң бадырайда жазып туруп, ушундай аталыш менен анан жаңылык тарады да. Анан ал жерде албетте биздин сунуштаган мыйзам долбоорунун кээ бир нелерин жазып беришти. Ал жерде такыр бөлөк. Биринчиден биз мен түшүндүрүп өтөйүн да. Мен бир аз эгерде муну кенен токтолуп түшүндүрбөсөк, бир аз түшүнбөстүктөрдүн улам, анан элдин кабыл алышы да туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Биз мындай болуп атат да. Мамлекеттик, мен өзүм иликтеп карап көргөндө, мен өзүмө абдан таң калыштуу болду. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам алгач 89-жылы кабыл алынган. Мына быйыл 35 жылдыгы болот кабыл алгандыгына. Бул да өзүнчө бир юбилей десек болот, даталуу жыл. Анан былтыр конституциялык мыйзам кабыл алгандан кийин, анан бул аракетте мыйзамдарды көтөрүп, салыштырып караганда бир кызык нерсени байкадым да. Мыйзам кабыл алынган экен, илгеркисин айтып атам. Бирок ошол мыйзамдын аткарылышы же бузулушу жөнүндө чаралар мыйзамда каралбаптыр. Эң кызыгы ошол болду да. Мен таң калдым да. Демек, бизде мыйзамды бар. Тартип эрежесин жаздык. Ооба, аткарыш керек. Бирок аткарбай койсоң эмне болот дегенде? Мисалы жанагындай айып пул же болбосо чара жазасын көрсөтө турган мыйзам бул жана укук бузуулар кодекси деп коет экен да. Бул мыйзамда абдан көп нерселер жазылат экен. Жөнөкөй эле нерсе, мисалы белгиленбеген жерге таштаса бирөө жаран, ким болбосун, жаранбы, кызматкерби, айырмасы жок. Анда айып пул төлөйт. Себеби тазалыкты булгап атат, тартипти бузуп атат. Ошо тартипти бузган үчүн ал бир жазасын алыш керек, же ага чара көрүлүш керек. Бул мындай кадыресе логикалык эле, эч ким буну талашпаган нерсе да. Жол эрежесин бузса айып пул төлөйт. Себеби ал дагы бир коркунуч жаратат, бир туура эмес болот, бирөөнүн ден соолугуна же бирөөнүн өмүрүнө коркунуч жаратат дегендей. Же деги эле туура эместик мындай абалды жараткан үчүн анда бир белгилүү ченемде өзүнүн бир айыптары бар. Жазасы бар деп коелучу бирөөсү менен. Жарнама жөнүндө мыйзам жөнүндө алып карап көрсөк, кызыктуусу ал жерде мына жарнаманы мага чейин деле, мен бул кызматка келгенге чейин деле элдин баары, коомчулуктун баары көтөрүп айтып, какшап келаткан бир маселе бар. Мисалы Бишкекте, Борборубузда көчөдө басып баратсаң, сен кайсы жерде басып баратканыңды түшүнбөйсүң. Себеби көзгө көрүнө турган тышкы жарнамалар, анан жада калса кээ бир көрнөктөр, баягы мекеме, имараттардын аталыштары. Көбүн эсе, баары дебейин, көбүн эсе мамлекеттик тилде эмес. Расмий тилде, акыркы убакта чет тилде жазылып калды. Муну карап туруп, бул кандай, биз кайсы жакта жашап атабыз деген суроолор менен ушундай бир түшүнбөстүк же болбосо наразычылык наразылыктар жарандар тарабынан, эл тарабынан абдан көп ушундай келип эле жүрчү экен комиссияга. Мен келгени деле токтолгон жок, уланып эле келатат. Качан оңдойсуңар?
Биз оңдойлу дейбиз. Оңдойлу дейли десек, азыр мамлекеттик мекеме катары кандай гана чечим кабыл алба, кандай гана багытта иш жүргүзбө, ага мыйзамдуу негиз керек экен. Мыйзамда эгер ага каралбаса, сен аны аткарганга укугуң жок. Эгер аны жасасаң, кайра соттолосуң. Демек бизде буга чейин мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды аткарбагандыгы үчүн же бузгандыгы үчүн так көрсөтүлгөн чара жок болгон эмес экен. Жарнамага келгенде бир эле нерсе бар экен. Уят сөздөр болсо, ошентип эле жазылып турат аракетте. Уят сөздөр жазылган, ушундай бир туура эмес жазуулар болгон жарнамалар же болбосо ушундай көрнөк деп коелу, бир жака жазылуу, листовка деп коет, кагаз. Ошол болсо анда айып төлөйт экен. Ошондо да 1000 сомдон 5000 сом. Жеке жактар 1000 сом, анан юридикалык жактар 5000 сом. Ушул сыяктуу экен да. Эми уят сөздү жазып койсо, ооба, ага айып төлөйбүз, аны эч ким талашпайт. Жана башка. Анан көптөгөн мисалы укук бузуулар кодекси абдан чоң мыйзам экен. Аны карап көрсөңөр, тим эле бир күндө карап бете албайсың, ар бирин түшүнүш үчүн. Анан ошонун баарын атайын башынан аяк карап көрсөк, тил мыйзамына тиешелүү бир дагы бирине жок. Биз ошо бир эле бирине коштук. Тил мыйзамын бузуу же аткарбоо үчүн жеке жактарга, юридикалык жактарга айып пул төлөнсүн деген. Кечиресиз, бул жанагы уят сөздөр деген биринеге кошулуп жанагы Жок, ал өзүнчө. адабий нормага келтирүү дегенби же андан башканы айтып атасызбы? Ал башка. Биз мисалы мына могул жерде так эле айтып коеюн. Мына 107 укук бузуулар кодексинде 107 беренеде аракетте аракеттеги мыйзамда мынтип турат. Уят сөздөрдү камтыган тексттерди пайдалануу, ошондой эле маалыматтык билдирүүлөрдү аларды жайгаштыруу үчүн белгиленбеген жерлерде чаптоо илүү темасы ошондой. Анан ошондой уят сөздөр камтыган тексттер менен көрнөктөр, кулактандыруулар, пресс-куранттар жазылса, анда биринчи ирет эскертүү берилет. Анан 6 айдын ичинде кайталанса, анан ошондо жазасын берет деп турат. Анан кайра эле айыл, шаар, калктуу конуштарда уят сөздөр камтыган сырткы жарнамалар жайгашса, кайра эле ошолор баягы 10 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө юридикалык жактарда 50 сом, 50 көрсөткүч 5000 сом айып пул төлөт. Бул аракеттеги. Анан бул жерде уят эле. Уят сөз жаздыңбы, болду. Ооба, туура. Жазалаш керек. Бирок тил жөнүндө сөз жок да. А бизде жарнама мыйзамында бул укук бузуулар. А жарнама мыйзамында так жазылып турат. Жарнамалар Кыргызстанда, биздин мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүлөт. Сөзсүз түрдө мамлекеттик анан расмий. Болгондо да биринчи иретте мамлекеттик тилдеги текст кетет, анан экинчи текстте расмий тилде кетет. Кээ бир жарнамалар мамлекеттик тили жок, жалаң орус тилинде, расмий тилинде гана жайгаштырылат дагы, бакыйып турат көчөнүн борборунда, элдин көңүлүн тартып. Мына ошону караганда, мына мыйзам бузулду деп. Анан аны мыйзам бузулган турбайбы деп эмне чара көрөлү десек, ал чара жок экен ага мыйзамда. Себеби ал жерде уят сөз жок. Айып пул салайын десең. Ооба, мамлекеттик тилдегиси жок, расмий тилдегиси бар. Расмий тилде эле мамлекетте расмий тил өзүнүн орду бар. Биз акылуубуз дейт. Ооба, акылуу, бирок мыйзам боюнча, жарнама мыйзамы боюнча эки тилде жүргүзүлүш керек, мамлекеттик тилдегисин кошо жүргүзүлбө деп эскертүү берип атып, экинчи мамлекеттик тилдегисин кошо жазгыла деп атып, кээ бир мекемелер, антимонополия жана кайсы бир тиешелүү мекемелер ошентип атып, араң жаздырышат. Болбосо аябай такыр укпаганда жөн эле сыйрып коюшат, болду. Ошо рекламасын алып коюшат да. Бирок бул жаза эмес да, бул чара эмес да. Ал буну көрүп туруп жарнама бергендер кайра эртеси кайра илип койсок, баягы эле. Маселе жок да, чечилбейт экен да. Анан биз ушуга мындай деп сунуштап атабыз. Мисалы бул жана 107ге 3-чү пунктчасында шаардык, айылдык калктуу конуштарда тексттери тил жөнүндө мыйзамдардын талаптарына жана адабий тил ченемдерине ылайык келбеген сырткы жарнама жайгаштыруу жана башка ушуларга айып пул салынсын. Бул жанагы сапатсыз котормолорго дагы да. Адабий норма деген ошол. Эгерде сапатсыз туура эмес которулса, анда ал адабий нормага жетет. Ал дагы бузганга жатат. Мисалы баягы мындай бир технический эле котормолор менен чыгып кетип атпайбы? Ооба. Мен бир жолу мына өзүм эсимде, ал убакта эми бир топ жыл мурун, бирок ошондо деле мамлекеттик тил боюнча дагы бир топ иштер жүргүзүп, ошо комиссиянын иши болсо керек эле. Мен жөн эле мындай күлкүлүү бир окуяны эстегим келип атат да. Эртең менен бир жумушка баратып, ал коомдук унаада кетип баратабыз. Мен кетип баратам эртең менен. Анан могу Ахунбай көчөсү менен Совет көчөсүнүн кесилишинде чоң ушундай баннерде жарнама турат. Ал убакта кинотеатрлар жаңыдан баягы ремонттолуп, мода болуп кетти да кино. Анан ал жерде орусчасында «Любовь, морковь» деген кино экен. Анан кыргызчасында «Сүйүү, совесть» деп жазып коюптур. Ооба. Ошону жазып коюптур да, анан ошол күнү биринчи илген окшойт. Себеби эртең менен маршруткада баратканда элдин баары бараткан, жумушка бараткандар баары көрүп алыптыр, баарыбыз каткырдык.
ичинен күлгөнү бар, баягы кат албай сыртына каткырып күлгөнү бар, ошентип күлүп коюп кеттик. Анан ал убакта интернет анча күчтүү эмес болсо керек, бирок ишыгылып эле бир нерсе болду, ууду болуп жаңылыктан чыкты. Анан ошол эле күнү кечинде кайра кайтып келатканда ошол жерден баш багып карасам, бир күндө бирок реакция жакшы болуптур, кайра оңдоп илип коюптур. Анан ал жерге ошол эле сөз орусчасында «Любовь, морковь» деген кино экен да, кыргызчасында «Сүйдүм, күйдүм» деп котуруп. Кээ бир котормолор сөзмө сөз болбош керек, маанисине катырып карап которуш керек. Мисалы, адабий ченем нормасына бул жатпайт да. Сүйүү совесть деген ондай сөз айкаш жок, түшүнүк жок анда. Ал сөзмө сөз которуп атпайбы? Мына ушул дагы туура эмес болуп эсептелет. Бул дагы мисалы азыркы учурда ошондой болсо, анда бул адабий нормага жатпайт деп буга такасы болот. Себеби бул тилди шылдамдагандык. Ошондой сөздөрдү колдонуп туруп текстти жарнамага мындай элдин көзгөрүнө жайгаштырып чыгаруу, бул дагы тилге болгон туура эмес мамиле. Тилди урматтабагандык, же болбосо шылдыңдагандык деп деле койсо болот. Мына бул үчүн дагы жаза алыш керек. Ал жерде алар жаза алган жок болгону ошентип айткандан кийин ооба алар түзөп кетишти. Бирок эгерде ошондой болсо, менин түшүнүгүмдө эгерде ошондой бир жазага кабылса, эмкиде ошол жарнамага келгендер же жарнама аткаруучулар, жанагы агенттиктер, анда ойлонот эле, кой, буга жоопкерчиликтүү мамиле кылалычы. Андай жоопкерчиликтүү мамиле боло элек да. Которууга келгенде жөн эле жанагы бизде Google'га же Яндекске салып туруп которсо болгонун алат да, анын маанисин түшүнбөй эле жөн эле ошого ишенип эле ошо бойдон эле анан жарнамага кетип калат да. Бул бир. А биз мисалы бул жарнама жөнүндө. Андан сырткары биз мына 107, анан 108де беренелер кетет. Биз 108-чи бир деп туруп өзүнчө бир берене сунуштап атабыз. Мыйзамгачы. Ал берененин аты мындай: тил жөнүндө мыйзамдарды бузуу. Эгерде тил жөнүндө мыйзамдар бузулса, же аткарылбаса, мына ошондо мыйзамдардын талаптарын бузуу же аткарбоо деп туруп жеке жактарга 50 эсептик, юридикалык жактарга 170 эсептик өлчөмдө айыппул төлөнөт. Бул эмне деген сөз? Мисалы, тил жөнүндө мыйзамдар. Анан бул жерде мен баса белгилеп кетчү нерсе, мисалы ошол жана бизди жамандап чыккан медиа мынтип жазып атат: кыргыз тилин билбейсиңби, анда айыппул салынат дейт. Мен бул жерде так баса белгилеп кетким келип атат. Биз сунуштап аткан укук бузуулар кодексинде 108 пункт, 108 деген беренеде ал жерде кыргыз тили деп жазылган жок. Ал жерде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам деп жазылган жок. Ал жерде тил жөнүндө мыйзамдар деп турат. Демек бизде аракетте эки тил бар: мамлекеттик жана расмий. Эгерде расмий тил жөнүндөгү мыйзам дагы бузулса, ал дагы чара көрүлүш керек. Бир эле тилге артыкчылык берген жокпуз, экөөнө тең карап атабыз. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам бузулса, анын да чарасы көрүлүш керек. Жоопкерчилик маселеси. Буга чейин ушундай жоопкерчилик маселеси болбогондуктан эч бир тил саясаты мындай бир ордунан жылбай, өзүнүн бир ишмердүүлүгүн деп коебузбу, же болбосо өзүнүн бир натыйжасын көрсөтпөй келди да. Эми ойлоп атабыз, албетте мен ушуну киргизсек эле бүттү маселе чечилет дегенден алысмын. Бирок бул дагы аракет. Негизи юриспруденцияда деле кандай мыйзам, талап, тартип болбосун, анын дагы экинчи жагын кошо караш керек. Аткаруу ал талап. Аткарылбай бузулуп атса, анда анын чарасын көрүш керек. Эми чарасын көрүү дегенде, мисалы, айыппул деле, административдик чара көрүү, бул деле бир рычаг деп коелучу. Бул деле ошол мыйзамды жөндөөнүн бир куралы деп койсок болот. Анын эч бир мындай туура эместиги бар деп айта албайм. Бул кадыресе көрүнүштүү бир нерсе. Ушуга кошумча иретинде түшүндүрүп берсеңиз, коомчулукту дүрбөлөңгө салганы бул жанагы жери болуп атат да, мисалы, мамлекеттик кызматка кирген мамлекеттик кызматкерлер эми мамлекеттик тилди билбесе айыппул төлөйт экен дегенчи. Жок, андай жок. Мыйзамда андай жок. Маселенин баары ушунда да. Ал жерде биздин сунуштаган мыйзам долбоордо, мисалы, мына тизмегин деле атап айтайынчы. Могул жерде 15-16 мыйзам деп турабыз. 15 дегенибиз аракетте мыйзамдар, анан 16-чы өзүбүздүн конституциялык мыйзамдын өзүнө да бир аз толуктоо керек. Мен муну азыр шашпай толуктап түшүндүрүп берем. Биринчи мисалы мындай мыйзамдар, мына географиялык аталыштар жөнүндө мыйзам, товардык белгилер, тейлөө белгилер жөнүндө, нотариат жөнүндө, жарнама жөнүндө, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө. Мына эгерде жана кызмат абалындагылар жөнүндө айтсак, мына президенттин жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга киргизип атабыз. Министрлер кабинети жөнүндө мыйзамда, улуттук банк жөнүндө, улуттук коопсуздук органдары, укук коргоо органдары, жогорку сот, прокуратура, конституциялык сот деген сыяктуу
ушул мыйзамдарга сөзсүз киргизе атабыз, себеби бул негизги бийлик бутактын өкүлдөрү, анан мамлекеттик кызматкерлер, бул жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлер, алар сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө мамлекеттик тилди билиш керек деп бул конституциялык мыйзамда жазылып. Ал мыйзам кабыл алынды. Конституциялык мыйзам кабыл алынгандан кийин аракеттеги мыйзамдар, алар деңгээли боюнча булардан кийинки тепкичте. Демек алар буга дал келиш керек. Аракеттеги бул мыйзамдарда ал нерсе көрсөтүлгөн эмес, ошол жерге бир эле бир сөз эле биз толуктоо катарында сунуштап атабыз. Жанагы мамлекеттик кызматкер кандай болуш керек дегенде атап өтүп атат, анын кесиптик билими болуш керек, тажрыйбасы болуш керек, мынча деп, анан мамлекеттик тилди билген бул деген эле бир эки сөздү кошуп атабыз. Бул талап катары. Ошондой талапта гана ошол кызмат ордуна бара алат. Каалаган жаран. Ошону эле киргизип атабыз. Бирок мамлекеттик тилди билбесе деген ал жерде норма жок. Билбесе, мынча убакытта үйрөнбөсө деген сыяктуу. Анда мыйзамда ал нерсе каралбайт. Мыйзамда конституциялык мыйзам мындай маселе бар. Бардык мамлекеттик мекемелер, министрлик, ведомстволор, бардык мамлекеттик бутакка тиешелүү мамлекеттик мекемелер кызматкерлерин мамлекеттик тилди өздөштүрүүгө бардык шарттарды камсыз кылууга милдеттүү деп. Бул конституциялык мыйзамда. Демек, биз жанагы мыйзамдарга толуктоо киргизгенде ошол эле нерсе кайра ал мыйзамда деле мурда деле бар экен. Милдеттүү. Болгон ошол аткарылбай аткан. Мына эми эгерде айып пул сала турган болсок, мындай болот. Жанагы тил жөнүндө мыйзамдарды бузуу боюнча 108.1 деген беренени биз сунуштап атабыз. Ошол жерде эгерде аткарылбаса же бузулса, анда айып пул төлөнөт. Жеке жак же юридикалык жак. Мисалы, кайсы бир министрлик өзүнүн кызматкерлеринде мамлекеттик тилди өздөштүрүүгө шарт түзбөсө, учурда мисалы иштеп атат кызматкер. Мыйзам деген арткы мезгилде ал күчүн таасири тийбейт. Ал мыйзам кабыл алгандан кийинки мезгилге. Мисалы, азыр мыйзам кабыл алган күндөн баштап мындан ары ким мамлекеттик кызматка бара турган болсо, ал мамлекеттик тилди сөзсүз түрдө билиш керек деген талап болот. Жумушка кирип атканда, мисалы, дипломуң болуш керек. Мындай бир иш тажрыйбаң болуш керек, анан кесиптик өзүнчө дагы бир талаптар бар да. Анын ошонун ичинде мамлекеттик тилди билиш керек деген сөз. Болду. Ошентип кабыл алынат жумушка. Мындан аркысы. Учурда иштеп аткан кызматкерлер, кызмат ордун ээлеп иштеп аткан кызматкерлер, алар жанагы беренеге такалат. Ошол мекеме ошол кызматкерлерге мамлекеттик тилди өздөштүрүүгө бардык шарттар түзүлбөш керек. Эгер шарт түзүлбөй, мамлекеттик кызматкерлер учурдагы ошол тилди өздөштүрө албаса, анда мекемеге айып болсо. Мекемеге, кызматкер үчүн эмес. Себеби ар бир мекеме өзүнүн кызматкерлерине кам көрүш керек. Бул дагы мыйзамдуу талап. Конституциялык мыйзамда так жазылган ушул нерсе. Анан ушуну биз түшүнүп түшүнбөй, билип билбей, анан жанагы чакырык үндө жаңылык катары баягы журналисттер, медиалар ушуга көнүп калыптыр. Бизге сенсациялуу бир аталышты койсоң, элдин баары окуйт имиш. Бирок эл аны окубайт экен да. Эгер окуса, жанагындай шылдың, уят же болбосо сын сөз, уят эмес, эми сын сөздөрдү жазбайт эле бизге, биздин дарекечи. Алар мынтип жазып атпайбы? Мамлекеттик деген жок. Кыргыз тилди билбейсиңби? Анда тил комиссиясы айып пул салат, билбегениң үчүн. Бул эч бир мына биз сунуштап аткан мыйзамга, аракеттеги да мыйзамга, буга чейинки мыйзамга да андай нерсе болгон эмес да, боло албайт. Алган жөн болбойт да. Ошол иш берүүчүлөр жанагы тилди үйрөнүп камсыз кылыш керек деп атпайсызбы, шарт түзүп бериш керек деп. Бул бир эле мамлекеттик тилге байланыштуубу же аймактарда мындай көйгөй бар, расмий тилде кызматкерлер жеткиликтүү деңгээлде өздөштүрбөгөн, же расмий тилде үйрөнгөнгө да шарт түзүш керек? Негизи мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамда жазылып турат, мамлекеттик тил өздөштүрүү боюнча. Расмий тил боюнча мен мындай терең сүңгүп излеген жокмун, анда карап көрүш керек. Менимче болуш керек. Себеби тил боюнча мыйзам болгондон кийин ошол шарттары сөзсүз камтылат. Бирок бизде ошол мыйзам боюнча мамлекеттик тил, бул мамлекеттик деген макам өзү баарынан жогору турат да. Бул эми мындай нерсени айткым келип атат да, ушул жерге келгенде мен бир таң калганым дейинби, же бир кейите турган бир маселе дагы деле күн тартипте турат. Ушул мамлекеттик тил күчөтүлсүн, орду, мисалы, бардык мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилде сүйлөсүн деген талап. Ушул түшүнүктүн өзүнө каршы болгондор, же болбосо аны кабыл албагандар эмнегедир? Көпчүлүкү кыргыздар. Башка улуттун өкүлдөрү ооба нааразычылыгын билдириши мүмкүн, же мындай каршы эмес, жок мындай жактырбайт, ооба, бирок каршы эмес. Мыйзам болгондон кийин баш ийиш керек.
бирок жактырбайт. А биздикилер каршы чыгат. Себеби жанагы ошол жана чуу болгон жаңылыктан кийин комментарий деп коелучу, ошол жерде жазып атышат. Мен өз эне тилимди билбегеним үчүн, ошол мамлекеттик тил өз эне тилим деп атат. Мен ошону билбейм. Эмне билбегеним үчүн мага айып бул саласыңарбы деп. Кыргыздар жазып атат демек. Жөн эле билбеген үчүн айып бул эч ким сала албайт. Акысы да жок, андай акылга сыйбаган нерсе. Маселе мамлекеттик тил жана расмий тил жөнүндө жалпылап мындай кенен айтканда. А болбосо тил жөнүндө мыйзам бузулса, ошол мыйзамды бузуп аткан, жаткарбаган мекеме тарап болсо, мекеме айып бул төлөйт. Эгер жеке жак болсо анда жеке жак. Жеке жак дегеним эмне? Мисалы ишкерлик жаатында же башка жактан жеке жактар иштейт да. Алар дагы тилге баш ийбей, мисалы эле ошол эле жарнаманы деп коелучу, мына жеке жак. Өзү жеке жак. Жеке ишкер деп коелучу. Жарнаманы берип атат. Мыйзам боюнча, жарнама мыйзам боюнча мамлекеттик тилде, анан расмий тилде берилиш керек тексти. Ал адабий нормада болуш керек, жанагыдай туура эместе которулбаш керек. Мына эгер ошону бергенде, анан анысы жараксыз болуп, жана мыйзам бузганга туура бузду деген ченемге келсе, же аткарбады деген, мисалы мамлекеттик тилде жазбады, анда аткарбады. Же мамлекеттик тилде жазылбаса, анда ал бузганга деле барат. Болсо, анда ал айып пул төлөйт. Себеби мыйзамды бузат. Маселе ошол жеке ишкер өзү кыргыз тилин, мамлекеттик тилди билеби, билбейби, маселе анда эмес. Маселе ал жарнама берип атат. Жарнама жалпы коомго, коомчулукка ал көрүнө маалымат. Ал элдин аң сезимде түздөн түз таасир этчү маалымат. Анан ал жерде эгерде адабий ченемден да чыгып кетсе, анда ал тилге болгон туура эмес мамиле, шылдыңдоо же жана башка деген. Эгерде кайсы бир тилдегиси чыкпаса, анда ал мыйзамды бузганга барабар деп, ошондо анда ал ошол жазасын же болбосо чарасы ага көрүлөт. Ушул жөнүндө сөз болду. Ушуну түшүнүп түшүнбөй биздин жарандар жанагы журналисттерин бакырайтып чоң тамга менен жазып калган теманын чегинен чыкпай, ошентип айтылды, бүттү анда. Андай болсо анда эмнеге айып бул саласыңар, биротор эле отургузбайсыңарбы дегендер чыкты. Андай болсо анда казнить деп атышпайбы, анда өлүм жазасына тартпайсыңар, анчалык болду деп ушинтип шылдыңдап жазып атышат. Эмне үчүн ушинтип шылдыңдап жазып атат? Себеби аталышынан менен эле чектелип калды. Тилди билбейсиңби, анда айып бул сал. Мыйзамдын өзүн окуган жок да. Мыйзамдын өзүндө так жазылып турат, тил жөнүндө мыйзамдар бузулса. Тил бизде кайталап айткым келип атат, басалы бизде эки тил жөнүндө мыйзам бар. Мамлекеттик тил жана расмий. Эми мамлекеттик тил жөнүндө дагы бир мындай кошумча маалымат айткым келип атат. Мен жанагы таң калыштуу же болбосо кейиштүү маселе дегеним мында да өзү логикалык эле нерсе. Батышты карап көрсөк, жөн эле мисал, бул менин жеке оюм. Бул мекеме эмес, бул саясат эмес, бул жөн эле менин жеке жарандык атуулдук оюм. Мисалы, Батышта, Европада көптөгөн мамлекеттер акыркы учурда деп коеюнчу, өзүнүн салттуу маданияты жоголуп баратат. Азайып баратат деп коелучу. Мындай массалык маданият каптап атат. Мамлекетке барсаң, ал жерде жарандардын кайсы улутка, этноска таандыгы деле билинбейт. Ал эми баягы глобалдашуу, глобализация же болбосо ааламдашуу процессинин таасиринен улам. Бирок ошол мамлекеттер ошол өздүгүн сактап калыш үчүн жок деле мамлекеттик тилди сактайт. Мамлекеттик тилге кам көрөт. Ошол мамлекеттик тилди бул эң бир ошол мамлекет кайсыл элге таандык, тарыхы, тамыры кайдан болуп жаралды. Ал мисалы Германия болсо бул герман немистерге таандык. Франция болсо бул француздардын мамлекети деген ошол жаралуу тегин ошону айкындап, тастыктап, аны сактап калуунун амалы бирден бир ошол мамлекеттик тил макамын кармап калуу. Анан ошол мамлекеттик тилин камсыздоо, ошол толук кандуу баардык иш кагаздарында, мамлекеттик иш кагаздарында жүрүшүндө. Мына ошол мамлекеттик тил аркылуу алар өзүнүн улуттук дейинби же болбосо этностук өзүнүн иденттүүлүгүн сакташат. Тил аркылуу. Бул табигый көрүнүш. Бул биринчиден табигый, бул экинчиден бул мындай логикалык, нормалдуу көрүнүш. Бул мыйзам бузуу эмес. Бул бирөөнү басмырлоо эмес. Бул кадыресе көрүнүш. Мисалы биз Кыргыз Республикасы деп аталгандан кийин ушул жерде, ушул аймакта илгертен бери кыргыз эли түптөлүп, ушул жерде эл болуп, улут болуп калыптанып, жашап, бул эмне деген, нечен деген согуштарды башынан өткөрүп, ошол мекенин эгемендигин сактайм деп кан төгүп, жоголуп, чачылып, кайра биригип келип, ушинтип өзүнүн турмуштук жолунда эмнени гана өткөргөн жок. Анан ушул азыр 21-кылымда келип эгемендүү мамлекет куруп жашап аткан эл бүгүн кимдин мамлекети?
ушул мамлекеттүүлүктүн эгемендүүлүктүн баасы ошол тарыхыбызда, биздин басып өткөн жолубузда, ата бабаларыбыздан. Анан ошолордун эмгегин биз бүгүн сыйлабайбыз да. Эгерде биз тилибизди чансак. Бүгүн мамлекеттик тил ошол мамлекет кайсыл элге таандык болсо, тарыхынан жаралган, жаралышынан жаралган. Кимге таандык болсо, анда ошол элдин тили, ошол мамлекеттин тили болуш керек. Эгерде биз өзүбүздүн тилибизге ушундай кайдыгер мамиле, же болбосо такыр эле баш тартып, аны эч нерсеге баалабай, көзгө илбей, жок бизге кереги жок, биз расмий тилде деле кенен жашап кетебиз деген түшүнүк менен мындан аркы жашообузду улантсак, анда биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп калышыбыз мүмкүн. Себеби кайсы мамлекетте кайсыл тил мамлекеттик тил болсо, демек ошол тил кимге таандык болсо, ошол элдин мамлекети. Албетте. Агай, бир аз сизге мындай, кандай десем, жалпы журналисттердин атынан түшүндүрүп берип кой. Кесиптештеримди актайын деп аткан жокмун, айрым бир кесиптештеримде бизде мындай маселе бар да. Кыргыз тилинин сапаты деген, муну кандай десем, бир кыска айтканда ушул мамлекеттик тилдин сапаты болуп калат да. Биз мисалы диалектилер менен тилди өнүктүрүүгө ашыкпайбыз, тескерисинче жерийбиз диалектилерди. Биз мисалы тилибиз бай дейбиз, бирок тилдик мындай бир сөздүктөргө келсек, биз бир 3-4 миң эле тил менен, сөз менен эле отурабыз да, кыргыз тили, бирок андан көп да бизде. Диалектилер менен тилди байытпайбыз. Анан азыркы учурда бизде 3 мамлекеттик тил бар, менин оюмча. Бул кадимки биз сүйлөшкөн мамлекеттик тил, анан ошол диалектти тилдер, анан кандай десем, мамлекеттик расмий тил дейинчи, документ тили же болбосо. Ошол эле мыйзамдардын эл түшүнбөй атат, анан журналисттер болсо өзү каалагандай түшүндүрүп атат деп атпайсызбы? Ооба, бул нерсе бар. Биз журналисттер баягы эл менен мамлекеттин ортосундагы көпүрөбүз деп туруп, кээ бир учурда ошол милдетибизди каалаган жагыбызга чоюп кеткен, жана мисалы көйнөк тиктесе фасонун өзүбүз каалагандай чыгарып алып тиккен сыяктуу аракеттер жок эмес. Анын башкы көйгөйү биздеги документ тилин менен жөнөкөй элдин тилинин ортосундагы ажырым аябай чоң. Документ тилин түшүнбөйт эл, окугусу да келбейт, түшүнбөйт. Мыйзамдарыбыз ошондой тилде жазылат. Ошол мыйзамды жазган депутат, авторлор өздөрү кээде түшүнбөйт да, интервью ала келгендечи. Анан көп мыйзам чыкканда эле журналист катары бир ачып окуйсуң да. Могул конституциялык тил мыйзамы негизи башынан жазылганда эле адабий тилдин нормаларында, анан элге көбүрөөк түшүнүктүүрөөк жазылганга аракеттенди, анткени тилчилер жазды окшойт да, бул жакшы. Башка мыйзамдарда ушундай жазылса, анан эми баягы башка кимге айтам дегендей, тил комиссиясы сиздер карайсыздар да, мыйзамдарды мисалы тарыхта баягы жаңы түрк тили деп түрктөр тилин өзгөрткөндө, алар ушуга аябай көңүл коюшуптур дагы, үйдө отурган, бала багып отурган аял деле алардын мыйзамын толук түшүнө алат да, журналдарга чыгарып, парктарга акысыз илип кетет, алып ачып окусаң түшүнүктүү. Жаңы түркчөнү үйрөнүп аткан кишиге деле түшүнүктүү, абдан жөнөкөй жазылат. Анчалык дароо жасала койбойт, бирок ушул документ тилин жөнөкөйлөштүрсөк, сиз айтып аткан жанагы ортодогу биздин журналисттердин каалагандай кылып, каалаган жагынан кулак чыгарып туруп казан жасап алган таасири азаймак дагы, эл өзү деле монтип жазып турбайбы, монтип түшүнүп деп. Ушул ажырымды биз кантип жоготуп, же болбосо ушул тилдин сапатын көтөрүү боюнча да бир иштер керек го дейм. Анан ушуну улай эле мамлекеттик тилди кызыккандарга, башкаларга үйрөткөн бир сапаттуу, кызыктуу методика. Эң жакшы суроо. Эң көйгөйлүү, таалуу маселелердин бири жанагы чуу салган жаңылыктан кийинки эң көп сындар ушунда болду. Үйрөнөйүн дейин кана окутуу. Барбы курсуңар, биринчи ошол шартты түзбөйсүңөр деп ушундай эл тараптан ушундай көп нерсе болду да. Мен таң калам, биринчи ошондон баштайынчы. Мисалы айтышат, ошо кыргыз тилин, мамлекеттик тилди окутуунун бир жок дегенде бир курсу бар болсо, анда окуйт элек дейт. Кана көргүлөчү деп. Бизде улуттук комиссиянын курамында атайын окуу котормо борбору бар. Мына ошо окуу борбору акыркы жарым жылда дейинчи, андан мурункусун айтпай эле коеюн. Мен келдим 3 ай, андан мурунуракта бир 2-3 ай жаңы жетекчи келип, азыр иштеп, азыр жакшы иштер болду. Бизде бир топ эле автордук методикасы абдан таасирдүү, унанымдуу, натыйжалуу болгон кыргыз тилин окуткан
мугалимдер же болбосо эмне деп коебуз, жана репетитор деп коебуз го, ошондойлор арбын экен. Жогорку окуу жайларда, башка билим берүү мекемелеринде иштеп, анан ошол тилди четтен келгендерге, мисалы өзүбүздүн кыргыздарга улантуучу же ар кандай деңгээлде абдан кызыктуу, таасирдүү кылып 1 айда, 2 айда сайратып койгон деңгээлдеги окутуу курстары өтө көп экен. Мына биз жакында конференция уюштурдук, ошонун 31 келип катышты. Бул баары эмес, бул Бишкектегиси эле. Ушул эле мыса кече мурда мен ошкордум, ал жерде да арбын кездешет. Бир өкүнүчтүү нерсе, ошолордун автордук методикалары бири-биринен айырмаланышы мүмкүн, кээ бирлери окшош. Алардын ошол автордук методикаларын стандарт катары билим берүү системасына кирбегендиги бул чоң маселе. Бул эми бизге тиешеси жок, бул билим берүү министрлигинин өзүнүн ички саясаты, бирок биз бул маселени алар менен дагы тыгыз кызматташып бул маселени көтөрүп атабыз. Ал эми ошондой окутуу курстар биздин ошо окуу борбордо тынбайт. Ушул күн мына мен кызматка келгени такай мындай үзүлбөйт, киши келет дагы, жеринен дагы, бизден дагы атайын өзүбүздүн конференция залыбыз бар. Ошол жерде 5-6 мен билгенден 5-6 министрликтин мамлекеттик кызматкерлери келип, 1 эмес 2ден курс алып окутуп атышат. Окутуудан өтүп атышат. Лицензиясы бар, кадимкидей баарын алып атышат, сертификаттарын алып атышат. Бала бакчанын тарбиячылары 1 эмес 2 этап менен келип окушту, 2 айлык курстардан. Ошондойлор жүрүп атат. Анан мисалы эгерде биз аны жарыялап деле жасап атабыз, биз окуу борбор бар, мындай бар, окуулар бар, жүрүп атат дейбиз да, болгону мүмкүн кайсы бир жарандардын көзүнө илинбеген, ал маалымат жеткен эмес. Анан жетпесе жок болсо эле, ал билбесе эле жок деген сөз эмес да. Бар. Бул биринчиден, экинчиден буну дагы андан ары арбытып кеңейтип, ошол жана окуу курстарын уюштуруу, бул бизде азыр пайдаланып айтып коеюн, мисалы бул мына комиссиянын иши. Биз азыр мамлекеттик кызматкерлерди мамлекеттик тилге окутуу өзүнчө деңгээлдерине жараша окутуу курстары жүрүп атат. Экинчиден, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү, ошол боюнча да окутуу болуп атат. Андан сырткары дагы бир долбоорубуз бар, иш кагаздардын документ кежи деген долбоорубуз бар. Мамлекеттик тилдеги иш кагаздардын үлгүлөрүн иштеп чыгып, аны атайын мамлекеттик порталга инфодокс менен документ кежи деген сайтка чыгарабыз дагы, бардыгына каалоочуларга ал мүмкүнчүлүк болот дагы. Жумушка кирип атабы, чыгып атабы, өргүүгө чыгып атабы, кызматтык кагаз жазабы, арыз жазабы, буйрук чыгарабы, эмне деген иш кагаздардын түрү көп. Болжолду биз азыр болжол деп атабыз да, 1000 тегерек болушу мүмкүн. Ошондой үлгүлөрдүн баарын чыгарып туруп, анан каалаган жаран, каалаган кызматкер алып дагы өзүнүн аты жөнүн эле жазат, дарегин жазат, күнүн, убактысында жазат. Болду, калганы даяр болуп калат. Деген сыяктуу андай да иш башталды, азыр жүрүп атат. Бул эми таптакыр мына жарабай калдык, болбой калдык, мен окууга мүмкүн эмесмин, мен окута албайсыңар дегендерге да мына колуна да кармап бергенге даярбыз. Ошону эле алып андан ары өркүндөтүп кет деген маселени коюп атабыз. Бул бир, экинчи, жана башында берген сурооңо, бул өтө маселе чоң, жанагы тилдин бир канча түрү бар деп атпайсыңбы? Мен өзүм эле ушундай 3 квалификация алдым да, балким андан көп. Туура. Ал жөнүндө мындай бир аз маалымат берип өтөйүн. Мен түшүнүгүмдө дагы мындай. Мамлекеттик тил деген бул жалпы макам ал бир, кыргыз тили мамлекеттик тил. Бирок мамлекеттик баягы иштиктүү тил деген сөз бар. Деловой деп коебуз го. Баягы иш кагаздар расмий кандай жүргүзүлөт. Ал бар. Ооба. Аны кээде окусаң, кыргыздар өзү түшүнбөйт. Болушу мүмкүн. Бирок анын да себебин түшүнүш керек. Эмне үчүн? Себеби бизде буга чейин тилекке каршы бардык мыйзамдардан баштап, бардык иш кагаздардын жүгүртүлүшү арыздан баштап бар. Расмий тилинен мурда биз Советтер Союзунда көнүп калган, калыптанып, аң сезимибизге калыптанып калган бар иштесип калган да. Ошол нерседен биз арыла албай, маселе арылуудан эмес, бирок ошого чектелип, анан ошонун үлгүсүн сөзмө-сөз кыргызча которобуз да. Мамлекеттик тилге которуп туруп жазабыз. Ошо которгондо жанагыдай түшүнбөстүк болуп калат. Мисалы, ошол эле жанагы сүй сайыз кандай которулса, ошол. Кээде мисалы мындай справканы маалымкат дедик азыр. Маалымкат жазып атканда мынтип жазабыз. Мисалы, расмий тилинде мынтип жазылат да. Справка выдана кому деп туруп анын аты жөнү жазылат. Мисалы, справка выдана Мелис Мураталиеву деп жазат. Мисалы, кыргызчаны ошондой которуп атпайбыз. Маалымкат берилет Мелис Мураталиевге дейт. Кыргыздар антип сүйлөбөйт. Кыргыздар эмне деп сүйлөйт? Мелис Мураталиевге маалымкат берилет деп аягында баяндоочу мүмкүн.
Демек иш кагаздар жүгүртүүдө кыргыз тилинин өзүнүн эрежеси боюнча сүйлөм түзүлүш эрежелерин да кошо камтып ошондой жүргүзүш керек деген. Мына азыр ошол иш кагаздар жүгүртүү курстарын да ачып атабыз. Ал жерде сөзмө сөз эмес, маанисине жараша анан сүйлөм түзүлүштөрүн дагы эске алыш керек. Ошонткенде анда кыргызча болот. Жана өзүң айткан Туркияда жаңы түрк тили дегенде алар жаңыча түрк тилинен ой жүгүтүп, түрк тилинин баягы өзүнүн жазуу эрежеси же болбосо сүйлөө эрежеси менен ошого ылайыктап анан иштеп баштады. Анда ал түшүнүктүү болот. Себеби бизде кыргыз тили адабий тил катары оозеки сүйлөнүүдө кадимкидей орду бар. Ал эми жазууга келгенде иштиктүү тил катары документтерде ал иштей элек. Ал кыргыз тили иштей элек. Ал орус тилинин котормосу иштеп атат. Мына ушул бул чоң маселе. Мына ошол маселени жоюш үчүн, чечиш үчүн биз жанагыдай сунуштап атабыз. Биринчиден окуусун да үйрөтүп атабыз. Экинчиден иш кагаздардын үлгүлөрүн да даярдап чыгарып беребиз. Анан акырындык менен ошону колдонууга алып, түшүнүп, кийин ар бир аң сезимдүү кызматкер жазуу эрежеси боюнча момундай жазылат деп ал кабыл алгандан кийин анан өзү эркин жаза баштайт. Буга бир убакыт керек, буга бир көндөмдөр керек да. Ооба. Ошол окутуулардан мисалы мамлекеттик аткаруу кызматындагылар түшүнүктүү. Жогорку кеңешти алалы, анткени мыйзамдын баарын ошолор жазып атат да. Негизи жогорку кеңештин эки функциясы бар. Мыйзам жазуу, анан аны көзөмөлдөө функциясын 30 жылдан бери аткарбай эле келишет. Аябай чабал. Жанагы сиз айтып аткан чарасы жазылып жок, аны ким аткарат дегенде ошол бир чети жогорку кеңештин дагы күнөөсү да. Мүмкүн. Жок, жогорку кеңеш иштебейт. Муну мындай. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин мамлекеттик тилди тескей турган сөзсүз түрдө ыйгарым өкүктүү орган болот. Ошол орган өзүнүн саясатын аягына чейин жүргүзөт. Ооба, бирок ошол органды жогорку кеңеш биздин ушундай мыйзам жазып бердик эле. Ал моунча убакыт мурда аракетке кирди эле. Анан ал кандай иштеп атат деп органдан сурап коюш керек да. Ал бир көзөмөлдөп коюш керек эле. Ооба, тизгинин тартып коюш керек эле. Атигилер аткаруучу. Биздин жогорку кеңеш кайсы чакырылыш келбесин, кандай башкаруу болбосун, кандай кыйын спикер келбесин, көзөмөлдөө багытын колго ала алышпай келет да. Мүмкүн. Мүмкүн. Мисалы ошол мамлекеттик тил боюнча мыйзамга келгенде ошондой болду. Буну ачык эле айтып атам. Бардык эле. Мен таң калганым ошол муну так айта алам, себеби мына ошол тил комиссиясы деле мурун деле ошондой мыйзам долбоорун алып чыгып, мисалы конституциялык мыйзам кабыл алынганга чейин деле мурдагы аракетте мыйзамды деле ушул жагын эске алып туруп ушундай мыйзам долбоорун даярдап чыгарса деле болмок. Мүмкүн өткөрбөй коюшту, мүмкүн кабыл албай коюшту, мүмкүн көтөрбөй да коюшту бул маселени. Мен аны билбейм, аны изилдеген жокмун. Ал маселе анда эмес. Маселе эми биз ушуну көтөрүп, ушуну эгерде жалпы коомчулук колго алып, жалпы мисалы ошол эле жогорку кеңеш буга түшүнүү менен мамиле кылып туруп анан ушуну кабыл алып берсе, анда тил саясаты жөнгө салынат деп мен терең ишенем. Себеби тил саясатын жүргүзүү деген мисалы буга чейин көптөгөн сындар айтылды тил комиссиясына. Эми жыйын өткөрөт экен, концерт өткөрөт экен, бир жакка барып бир сыйлыктар тапшырып коет, мына тил жакшы, бир жазуучулардын, акындардын китебин чыгарып коюп, мен бул тил саясаты эмес. Тил комиссиясы жок деле акындыгын уланта берет. Жазуучу жазуучулугун иштете берет. Ал ага байланбайт. Тил саясаты деген бул мекеме аралык мамлекеттик структураларда тилдин ордун, анын өнүгүшүн, анын татыктуу ордун камсыз кылууда аракеттер. Көбүн эсе бул ошо мыйзамдуу аракеттер, юридикалык аракеттер, же болбосо ар бир мекеменин ичинде дагы диспозициялык деңгээлдеги кандайдыр бир талап тартиптерди жөнгө салуу. Мисалы, биз бул мыйзам долбоорун кабыл алгандан кийин жана сен башында көтөрбөдүң, мисалы мамлекеттик кызматкер тилди билеби, билбейби? Деңгээлдер боюнча аны кандай ким жөнгө салат? Ар бир мекеме өзүнүн ички тартибинде, жоболорунда анан кийинки маселе көтөрүлөт. Мисалы, жаңы жумушка кызматка алынып аткандар ал мыйзамды билүү деңгээли менен кабыл алынат, ага чейинки иштеп аткандар аракеттеги кызматкерлер аларга шарт түзөт дагы, белгилүү мөөнөттү мекеме өзү чечет, белгилүү мөөнөттү белгилейт. Мисалы жарым жыл дейби, бир жыл дейби, биринчи баскычта бул деңгээлди өздөштүрсүн. Мисалы таптакыр эле мындай да маселе бар. Мамлекеттик тил эне тили болбогондор. Демек бөлөк этностун өкүлдөрү, бул улуттардын өкүлдөрү. Аларга А1ден башталат, эң жөнөкөй. Биринчи ошону үйрөнсүн. Белгилүү мөөнөттөн кийин А2 тепкичине өтсүн. Анан Б1, эгерде кызмат абалы ошо талап кылса, анда Б1 деңгээлине өтсүн деп белгилүү мөөнөт тепкичтер менен басып отурат. Аны мыйзам эмес, аны ошол мекеменин ички жобо тартип талаптары ошону иштеп чыгат. Аны дагы ар бир мекеме аны өзү жасабай койсо, мына биз дагы ошого даярбыз, кызматташып, аларга жардам берип, ушул жагын чоюшуп берели деп, мына тил саясаты деген ушул негизги. Мисалы биз тил саясатын жүргүзгөн ыйгарым укуктуу органбыз. Биз
бардык мамлекеттик мекемелер менен кызматташып мамлекеттик тилдин ордун анын кызыкчылыгын деп коелубузчу бекемдеп бардык шарттарды жөндөп туура иштегенге биз кызматташыбыз керек, жардам беришибиз керек, мындай болуш керек деп кеңешишибиз керек, аларга түзөт беришибиз керек деген нерсе да. Мына ошондо тил саясаты жүрөт. Ал жанагындай фестиваль, конкурс же болбосо жанагы эми баягы жыйындарды өткөрүп коюп ансыз болбойт дегилечи, бирок аны менен чектелбеш керек. Ушундай иштер буга чейин жасалбаптыр. Жанагы коомчулук тараптан айтылып аткан сындын баарын биз моюнга алып атабыз, туура жасалган эмес, эми жасайлы деп атабыз. Анан жанагы дагы бир ой айтып кеттиң, диалектикалык сөздөрдү биз жерибейбиз, айтылган. Биз жерибейбиз. Бир гана нерсе, эгерде мамлекеттик иш кагаздарында колдонулат адабий нормасы болуш керек, бул талап, бул мыйзам. Ооба. Калган адабиятта, мисалы, эркин сүйлөөдө, өнөрдө, бардык тармактарда ал эркин. Мисалы, чыгармачылыкта, китеп жазууда эч ким чектебейт. Андай мыйзамда жок, андай талап жок. Адабий тилдин нормасы бар да бизде коюлган. Ал иш кагаздарында гана. Ошону кеңейтиш керек деген. Диалектилердеги айрым сөздөрдү киргизип, албетте бир мындай акылга сыя турган сөздөрдү киргизүү менен ошол норманы кеңейтиш керек деп атам да. Азыр бизде мындай маселе болуп атат. Ушуга тиешелүү кайсы бир деңгээлде. Биздин улуттук комиссиянын курамында дагы энциклопедия, ономастика жана терминология борбору бар. Бул дагы өзүнчө мекеме, бизге карайт. Ал жерде ошол мисалы терминология бөлүмүн айтсак, терминология мына бул замандын талабындагы эң бир маселе жараткан тармакта. Эмне үчүн? Себеби замандын агымы менен жаңы түшүнүктөр, жаңы сөздөр келип атат бизге. Анан биз ошону түп-түз эле ошо бойдон колдонууга алып атабыз дагы. Ошондо нукура биздин өзүбүз адабий тилибиз кыскарылып, анан сырттан келген түшүнүктөр көбөйүп атат. Ушуга келгенде мына жакында биз ошол терминология комиссиянын биринчи жаңы курамындагы биринчи отурумун өткөрдүк. Ал жерге биз бир маселени койдук. Сөз жасоо. Сөз жасоо деген принципти кошо камтып кетели. Мисалы, башка элдерде, көп элде бул эл аралык тажрыйбада колдонулуп келген нерселер. Мисалы, жаңы түшүнүк келсе, ошол түшүнүк эгерде өз эне тилинде ошого тиешелүү сөздөр бар болсо, анда сөз жасап жаңы сөз жаратышат. Ооба, ылайыкташтырып атат. Алыс барбай эле коелу. Мисалы, казактар. Биздин кошуна казактарыбыз. Жөнөкөй эле мына аэропортко барсаң, алар аба жай дейт. Аба жай да, биздикинче. Алар кабыл алып койду. Биз дагы аэропорт дейбиз. Бул жөнөкөй эле сөздөр. Мааниси катары аба каттамдары деп сүйлөп атабыз. Аба жолдору деп сүйлөп атабыз. Анан үчүн аэропортту аба жай деп кое албайбыз деген сөз да. Биз жарым-жартылай колдонуп, жарым-жартылай калып атат. Бирок ошол аба каттамдары эле, аба жолдору дегенде эле бул дагы сөз жасоо мына. Түшүнүк бар, ошону кабылдадык. Термин катары. Ошол сыяктуу эле жанагы аэропортто деле кабылдасак болот. Аны биз өзүбүз гана чечишибиз керек. Акылдашып, окумуштуулар, жана тилчилер, филологдор, ошо терминология комиссиясы салып туруп, мындан ары мындай кылсак деле болот. Аны эч ким мындай чектөө кылбайт, ал мыйзам бузууга жатпайт. Мисалы, ошол эле казактарда дагы мен өзүм барып таасирленгеним, мына жакында барып келгенде баягы бир жакшы кооз имаратты көрүп дагы, анан бул эмне мекеме болду экен деп карасам, чоң тамгалар менен жазып турат, алыстан эле окуп атам да. Муракат деп окудум. Муракат деп, бул эмне болду экен деп ойлогончо анан дароо ой келди. Мура деген бул мурас дегенди билдирет. Мен мурда билишим. Булар бизде мурас дегенде, булар мура дейт. Муракат болсо, кат деген кагаз да. Госархив экен. Госархив экен. Анан расмий тилде мындай кенедей сөздөр менен жазып коюптур. Тигинесе ажырайып турат. Мына бул жерде да тил саясаты жүрүп атат да. Музей, биз дагы эле музей дейбиз, архивте архив дейбиз. Алар музейди мура жай дейт экен. Музейде карап көрсөк, эмне сакталат? Музей бул жай. Ал жерде эмне сакталат? Ал жерде мураска калган баалуу нерселер сакталат. Демек, мурас жай десе, ал музейдин маанисин берип атат да. Мен эми сөзмө-сөз аларды туурап ээчип кетели дегенден алысмын, бирок кээ бир нерселерди ошентип сөз жаратуу менен биз өзүбүздүн тилибизди байытсак болот. Мисалы, тил мыйзамында сөз жаратуу деген түшүнүк бар. Биз ошону токтотуп койгонбуз, аксатып койгонбуз. Биз ушул жагын чойсок, анда сен айткан жанагы балким кээ бир ошол эле жанагы диалектикалык сөздөр мүмкүн сөз жаратууда колдонуп калышы мүмкүн.
ооба бизде колдонулбай калган бирок дагы эле мааниси туура келген сөздөр бай деп атпайбыз тилибиз бар да биз аларды чыгарып салдык. Биз аны колдонбой калдык. Сөз жасап деле бара албай ошолорду алып келип ордуна жайгаштырып эле колдонуп койсочу. Жок, аны да антсе да болот. Эгер сөзмө сөз Баарын эмес, туура келсе, мааниси туура келгендер. Эгерде сөз жасоого келе турган нерселер болсо, баягы кошумча түшүнүктөр, анда ал башка кураштырган. Бирок кээ бир түшүнүктөр сөзмө сөз бар. Аны да колдонсо болот. Колдонбой келебиз. Аны убара болуп жактан издеп отурбай дегенде, болгону биз ошол жана сөз жасоо же болбосо өзүбүздүн тилибизди байытуу, ошол процесс бизде токтоп калган да. Биз аны ошо эске алып туруп ушуну көтөрүп атабыз. Андай да иштерибиз бар дегендей. Бул көңүлдөгү нерсе жаңыдан башталып атат. Биз ошондой план коюп атабыз. Мына ошол жаатты өркүндөтсөк, мен ойлойм, биз ошо тил саясатын жок дегенде ордунан жылдырып кыймылга келтиребиз деген ойдомун. Ооба. Бул албетте бизге керек, Кыргызстанга керек нерсе болчу. Бизде канча этнос жашаса деле баарыбыздын эле ой тилегибиз ошо бир сапаттуу, бир мамлекеттик тилибиз болсо, ошондо жазсак, анан жазганыбызды сүйлөгөн киши түшүнсө деген эле тилек агай. Анан ишиңиздерге ийгилик. Чындыгында чоң бир тарыхый иштерди жасаган турасыздар. Эми тарыхый деп мен өтө чоң деп мактанбай эле коеюн, бирок Эгемендүү өлкөнүн тарыхында тарыхый эле болуп калат да. Бул мындай аткарчу эле иш. Түздөн түз аткарчу эле иш. Болгондо ошону туура аткарсак эле биз милдетибизди аткардык деп эле түшүнөбүз да. Ооба. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин студиябыздын эшиги ар дайым ачык. Маалыматтар болгондо келип биз менен бөлүшүп туруңуздар. Чоң рахмат. Ардактуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү күн башатты жыйынтыктайбыз. Биз мамлекеттик тил комиссиясынын жүргүзүп жаткан иштери тууралуу жана коомчулуктун мындай бир көңүл чордонунда турган конституциялык макамдагы мыйзам тууралуу сүйлөштүк. Ал үчүн студиябызга президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев келип берди. Кайрадан угушканча.